Assalamu alaikum, урматтуу мекендештер. Амансыздарбы? Бүгүнкү чыгарылыш ушул кочкорлор менен болмокчу, туугандар. Адрести башында айтып өтөйлү, туугандар. Сиздер кочкорлорго жакшылап көңүл буруп туруңуздар. Кочкорлордун адреси Жалал Абад областы, Амалкен району, Момбеков айыл өкмөтүндө 6-7 айлык кочкорлор, туугандар, мындай айтканда 32 баша. Жалпы саны 32 баш экен, туугандар. Анан видеонун акырында дагы бир чоң солук кой менен согумга жараган солук кой, анан бир кочкор бар экен. Анан бул кочкорлордун арасында дагы уруктукка бир адашпасам жок дегенде бир 7-8 чыкса керек. Жакшы кочкорлор бар экен. Эми алган адам өзү карап, терип сын сыпатына карап терип алат. Азыр биз сиздерге мындай болгон сын сыпатын тартып көрсөтөйлү дагы. Анан эгер жаккан болсо, эси менен содалашып, сүйлөшүп ала бересиздер, туугандар. Мен азыр бир чубатып тартайын буларды, бир секеден жаныбарларды. Жаныбарлар кулуктары килтиңдейт го булардын. Кана жаныбар, бир чубап бергилечи жаныбарлар. Шан бир бөлө береличи. Жаныбарлар. Кана. 3 айдан бери турат дедиңиз беке багуда? 3 айдан бери мына жемде турган экен. Жаныбарлар. Аке. Аке, басын канчага коебуз эми булардын? Басын оптомго 18 миң. Оптомго 18 миң сомдон сатылат экен, туугандар. Жаныбарлар. Куюктарын тартайынчы, булардын куюктары. Мынакей. Арасынан эми уруктукка өзүңөр карап 7-8 баш менимче чыкса керек мунун арасынан. Жакшысы Кудай кааласа. Дагы 1 жыл коюп койсоңор, мындай айтканда 30-40 миңдик кочкорлор болудай менимче. Эми мындай дагы бир сындуу адам болсо, көзү жетсе ошого терип алса болот, туугандар. Муну куйругу элет экенде жаныбар. Пай экен да куйруктары мынакей, туугандар. Азыр эми чоң кочкорлор тартып берели эми, ака? 2 койлоп бар дедиңиз беле? Айтып коесузбу? Экранга калтырабыз,